Түндүк аркылуу жаран тууралуу маалыматтарды алуу үчүн мамлекеттик акы төлөнүүчү кызматтардын баасы бир адам үчүн 192 сом түзөт. Анын ичинен 20 сом сиздин телефонуңузга туруктуу СМС билдирүүлөр келип турушу үчүн, 20 сом паспорттун маалыматтары жана үй бүлөңүз тууралуу маалыматтарды алуу үчүн, ал эми 170 сом кадастрдан сиздин намыңызда үйдүн бар же жок экендиги тууралуу маалыматты алуу үчүн. Бул ба Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу жер ресурстары кызматы бекиткен. Эми бул кызматтар үчүн кантип төлөм жүргүзөбүз? Алдыда кенен айтып берем. Дегенде сиз жеке кабинетиңизге кирүү керек. Ал үчүн GitCheck мамлекеттик ипотекалык компаниянын расмий сайтына кирип, оң жак өйдөңкү бурчтагы 3 сызыкчаны басып, порталга кирүү баскычын басасыз. Чыккан терезеде ID картаңыздын 14 сандуу ЭНН номурун жана сыр сөзүңүздү тиешелүү бөлүмдөргө жазыңыз. Андан соң кирүү баскычын басыңыз. Сиз жеке кабинетке кирдиңиз. Жеке эсеп номуруңузду билүү үчүн кызматтарга төлөө баскычын басып, андан чыккан эсеп номуруңузду жана канча төлөөрүңүздү эстеп калыңыз. Алдыда ушул номер аркылуу төлөмдөрдү жүргүзөсүз. Төлөмдөрдү мобилдик капчыктар аркылуу төлөсөңүз болот. Элсом, Мегапay, Balance KG, RSK24, Элкарт Mobile, О-деньги жана Optima 24. Мисал катары О-деньги жана Balance KGден төлөөнүн жолдорун көрсөңүз болот. Биринчиден О-деньги мобилдик капчыгына киребиз. Андан төлөмдөр бөлүмүн басып, сервисти издөө деген жерге МИК кызматтары үчүн төлөм деп жазып, издөө баскычын басыңыз. Реквизит деген жерге жеке кабинетиңиздеги эстеп калган эсеп номуруңузду жазасыз. Улантуу баскычын басыңыз. Төлөнүүчү сумманы жазып, андан соң улантуу баскычын басып, төлөмдөрдү төлөйсүз. Ал эми Balance KG мобилдик тиркемесинен төлөө үчүн МАМ кызмат баскычын табып басуу керек. Ачылган терезеде мамлекеттик ипотекалык компания баскычын басып, Оплата заявки ГИК бөлүмүнө киресиз. Кирүү реквизит деген жерге жеке кабинетиңиздеги эстеп калган эсеп номуруңузду жазып, алга баскычын басуу керек. Эгер төлөнгөн болсо, ушундай маалымат чыгат. Эгерде төлөнгөн эмес болсо, төлөнүүчү сумманы жазып, андан соң улантуу баскычын басып, төлөмдөрдү төлөйсүз.